Сузак районунун Барпайыл аймагына караштуу Каражыгач айылынын тургуну Тойчубай Кадыров ден соолугуна байланыштуу 20 жылдан ашуун убакыттан бери эки буту баспай арабага жашоосу байланган. Буга чейин бир адамдын жардамы менен түртүлүүчү арабада жүрчү. Эми болсо заманбап шарттагы электрондук коляскага ээ болуп отурат. Мурда коляска мындай адам жардамы менен түртө турган коляска эле. Азыр коляска мына пультовый механический экен. Рахмат ушу адамдарга ушундай ойлоп чыккандарына, бизге окшогонго жардам бергендерге. Бул өзүң жүрүп, өзүң аракет кылсаң болот экен муну менен. Беркиде кыйын эле да. Берки бир адам сөзсүз түртүп жүрүш керек эле. Жаңы берилген араба менен эми бир кыйла жүрүүсү жеңилдейт деп анын жакындары дагы кубанып турушат. Анткени үй бүлө мүчөлөрүнөн сөзсүз түрдө бир инсан жанында арабасын айдашчу. Эми каалаган учурда өзү башкарып, айыл ичин дагы араласа болот. Рахмат силерге. Ушу баланы зат кылып ушинтип алып келип, ушуларга муктаж кылып алып келип мингизип коюп атасыңар. Баса албайт элем, ошону басат эми жолго чыгып. Эми ушун менен бала чакасынын оозурун көрүп, силер ham балдарыңардын оозурун көргүлө. Рахмат силерге. Соңку кездерде Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан өлкөдөгү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кам көрүүдө жакшы жумуштар жасалып жатат. Майыптуулугу барлар үчүн атайын арабалар дагы жетиштүү өлчөмдө даярдалган. Негизи биздин райондо быйылкы жылы ушул коляскага муктаж жарандарга биздин Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан жалпысы стандарттык коляскадан 37 алып келип жарандарыбызга бердик. 37-нин ичинен 20сы октябрь айылындагы карылар үйүнө бердик. Калган 17син ушу бизде кезекте турган жарандарга бердик. Андан сырткары көп тармактуу бул детский коляскалар бар, жаш балалардын баягы атайын ДЦПлар моюндарын кармаган көп тармактуу коляскадан 8 дан алып келип бердик. Эми чоңдор үчүн мындай көп тармактуу коляскадан мына 3-чү колясканы алып келип берип атабыз. Негизи азыр бизде районубуздагы коляскага муктаж жарандарга мындай муктаждык жок да. Себеби коляскалар мындай министрлик тарабынан кеңири берилип атат. Сузак районунун аймагында 13 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар каттоодо турат. Алардын ичинен 3 миңден ашууну райондук Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын карамагында. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.